Кайсыл жерден кирем, кантип эми кетем, таң атканда барам. Мен Чыпалак Батыр деп таанышат, көпчүлүгү көргөндөр. Темаларды козгойлук, башкача темаларда сүйлөшөлүк бедин, балам алып турайын, анан өзүм барсам болобу деп, 40 жашыбы, 20 жашыбы, 10 жашыбы. Бул өзгөчө менин курушаларым бар деп калдыңыз. Канча курушаңыз бар, ал курушаларды өзүңүз жасайсызбы, монтип сого отурган? Элдер унутуп калып, кайра сагынып калыптыр да. Алты каракчыны ойлоп чыгарып атпайбы мөшөктөрдү 2011-жылы. Үчүн бара албадыңыз Америкага? Мага жарым ашкан Айсулууга деп, бул эмне деген вопрос эми. 2005-жылдары Америкага 2 жолу чыкырды, бара албай калдым да. Тааныбаса таалабай калсам просто өзүм атымен таанытып атам деп айткан да азыр. Кожомкул манастын канынан бар дегендей. Караңгыда келем, карап сени билем, кайсыл жерден кирем, кантип эми кетем, таң атканда барам, тартынбастан карайм, тарынбаган жаным, тиктеп тургун дайым, талантымды сага, тикке туруп сага, талантымды арынайм, мындан ары мени унутпастан жүргүн, түн уйкудан калып, мага басып келгин дейт. Бали, саламатсыздар урматтуу биздин сүйүктүү жыл сайын берүүнүн көрүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан өз берүүбүздү баштайдык. Жана берүүнүн алып баруучусу мен сиздер менен Алина Сакыева болмокчумун. Бүгүнкү учурда бүгүнкү берүүбүздө сиздер менен баарына белгилүү болгондой өзүнүн өзгөчө чыгармалары, өзүнүн ырлары жана ошону менен биргеликте күчтүүлүгү менен белгилүү болгон Заку Куштубек мырза менен маек курмакчыбыз. Келиңиздер анда эмесе, Заку мырза. Саламатсызбы? Саламатчылык кандайсың? Жакшыбы? Эмне кылып жүрөсүз, Заку мырза? Эмне кылмак элек ошо 25 январдын 5-инен бери 1,5 жыл видео чыгарбай койсом, элдер унутуп калып, кайра сагынып калыптыр да. Түз эфирге кирип кеткем азартный болуп TikTokко. Жана майымлар менен дос болуп кеткем да. Эми аларды тыштап кайра артисттер менен дос болоюн деп чечтим да. Мындай айткандачы. Мыкты. Ушунча убакыттан бери эмнеге жок болуп кеттиңиз? Эфир сыртында да сүйлөшүп калдык. TikTok'ун өчүп кетти. Кандай болду? Бирдемсе болду. Бизге бир маалыматтарды айтыңыз. Ошону эми келиңиз элге айта кетсеңиз. TikTok эмне болуп өчүп калды дегендерби? Эми бул TikTok'тун деле адам сыяктуу ажал бар экен да. Убакыт саат менен булар деле иштеп берет экен, адамдар кызмат кылыпчы. Сындыра чапкан июлдун 23-үндө кечинде. Катып мейкам болбой. Ушу менен 3-4 аккаунтумду сындырып, 5 аккаунт ачып атам. 20-жылдан бери TikTok'тучу. 18ден бери Instagram, YouTube'дар 4-баракчасын ачтым дегендей. Эми башкалар бир аккаунт деле миллионго чейин жеткизет го чыдап. Мен болсо 5-6 тонн кетирдим да, уже меники деле миллион болуп калмак экенин айтканда. Канча кишилер колдонуп баган да, канча жыргашты дегендей. Сиз мурда Instagram желилеринде деги эле интернет желесинде аябай актуалдуу болуп, популярдуу болуп жаткан болчуңуз. Эмне себептен мынчалык кайра эле интернет желесинен бир заматта жок болуп, кайра бир барып ушинтип жатасыз? Элдерге башкачамы? Же үйлөндүңүзбү? Жок, андан деле эмес, эми ал деген темаларды козгойлук, башкача темаларда сүйлөшөлүк бедин. Элдерге кыздар ашыгып кетет да, андай сөздөр козгосокчу болуп кетти негизи. Менин фанаттарым көп да негизи. Кайсы бир жылдары ушу жакын арада үйлөнөм, жашым келип калды. Мага мындай жашта куракта кыздар болот деп айтып жаткан экенсиз. 20 жаш, 30 жаштын аралыгындагы кыздарды. Азыркы учурда кандай ойлоруңуз өзгөрдү? Жок, ал темаларды козгойлуучу, башка теманы сүйлөбөлөчү. Ал темаларды өткөн айтып чыккам уже мен. Келиңиз. Мисалы, азыркы учурда ошол караңгыда келем деген ырыңыз бардыгы эле популярдуу болуп жатты. Мындан сырткары кандай ырларды да чыгарайын деп жатасыз, же чыгардыңыз? Дагы кайсы ырыңыз популярдуулукка жетти? Популярдуулукка караңгыда келем деген 24-жылы марттын 15-inde хит болгон. Анан апрелдин 8-inde Шамшын Тоос деген хит болуп барат. TikTok өчүп калды 18-апрелде. Телтейипчи. Анан жаңы уракчаны Заку Куштубек ачып 24-төн бери өзүм карап 25-ке чейин. 25 январь 5-ден бери түз эфирге кирип кетип, анан кайра 9-ында жаңы аккаунт ачтым, кайра тиги сындырып туруп. Анан кайра пайда болуп баштадым да ошо. Спортторумду бир-экөөнү киргизе койсом, бирге кызык болуп кетти да. Мен чүрүктарым киргизгенде вообще эле хит болмок да, просто спорт кылып ушуну көрүп атышат. Демек ошо хит болбойн деп бир аз өзүңүз мындай карап киргизбей турат экенсиз да? Жок, мен эми күнүгө чыгарган болуп кеткен. Бирок черезден чыгарсаң да желанияң көңүлдө кирип турасың да. Күнүгө чыгарсаң тажап кеткен менен түз эфирге кирип кеткем да. Түз эфирден тажабайм, кайра видеону сагынып, видеого кирип атпайм кайра. Түшүнүктүү. Заку мырза, эми айтсаңыз, эмне үчүн аудиторияңызды мындай форматта алып барасыз? Өзүңүздүн өзгөчөлүгүңүз эмнеде, башкалардан айырмачылыгыңыз? Кандай форматта деген кандай айырмасы? Тамаша юмор тарабыңыз күчтүү кылып алып барасыз да, эмнеге бул тарапты тандап алгансыз? Мен негизи юмор эле жагым эмесмин да. Башында силовой трюктун да фантазер болуп ойлоп табуучусу болуп чыкпадымбы? Өзүм бирөөнү турбастан ойлоп чыгарган трюктарымды чыгарып таныттым эле го. Анан аяк жагынан тескери жагынан да 3 бурчтуулар берген сөздөрүм бар го, бирөө тура сүйлөсө кызыктай суроо берсем, кызыктай сүйлөп коем кайрачы. Анан кодул жагымдар да бар эле го, мына ошол сөздөн жараша жооп берип, сөздү таап сүйлөп, мына эмеси жок, сатира жок элечи. Кыргыз эли сизди негизинен Чыпалак Батыр деп таанышат, көпчүлүгү көргөндөр. Сизди көчөдөн көргөндөр, Чыпалак Батыр байке кандай сиз деп учурашкандар болобу? Андай вопросторду бербей деп айтпадым эле силерге жана. Заку Куштубек деп тааныштыргыла дебедим эле.
Андай вопрос модадан кеткен уже мен 2 жылдан бери өзүм аты менен чыгып атам уже мен. Бүт билет да ушу кайтып келбейли, биз сизге ошол суроо кылбайлы, сизди ошентип тааныгандар болуп калабы деген мааниде айтып жатабыз. Жок, алар көңүл бурбайм, мен азыр Зако Кучмен деле таанытып атам да. Антип тааныбаса таалыбай калсын, просто өзүм аты менен таанытып атам деп айткандарчы азыр. Демек азыркы учурда мурунку ошол Чыпалык Баатыр атыңызды жоготуп, Зако Кучмен деген ат менен чыгайын деп жатасыз, э? Эмнеге Зако Кучмен? Күч менен кылып атпайм, эмне үчүн дегенде маанисі күч, кара күчтүн ээсимин да. Күч атасы деп коет, эли түрктүн ээсин өзүм ойлоп чыгарган. Күчмен деп ошон үчүн башы менен, мойну менен, желке менен, чеке менен, колдору менен бүт жагы менен кылып атпайм мен. Бир эле манжа менен эмес да, манжа менен эмес, бүт жагы менен кылып атам. Ошон үчүн күчмен деп. Көбү сизди ошо колуңуздан тааныйт да, анан азыркы сизди жаңыдан көрүп жаткан көрүүчүлөрүңүз болсо, ошо колуңуздун, мисалы эки колуңуздун айырмачылыгын айта кетсеңиз, бир эфирден көрүп калдым, эки колуңуздун айырмачылыгы чыпалаңыздан айырмачылыктар болот экен эле, э? Ал чыпалаңыз ооруп калган учурлар болобу? Бул эмне деген вопрос эми? Барына чексиз. Барына чексиз. Ошол мисалы башта кылып жүргөндө ошол колдоруңуз ооруп жүргөн учурлар болду же андайлар болбойт беле? Тем кышында кылганда нерв болуп калат да, ошо кышында кылбаш керек, өч болот. Декабрдын башы келди, апрелдин башына чейин ишташ керек да. Анан кийин энергия күн узуп, энергия күчтүү болуп баштаганда, анан кийин дене дагы ошо сезбей калат да, нервтичи. Ошо энергия күчтүү кезде кылып коюш керек да. Минута слава жетишип, концерт коюп, тойлорго чыгып коюш керек дегендейчи, көчөдөн кылып реклама алып дегендей. Ушундай сыяктуу да. Зако мырза, эми алдыда кандай пландарды, кандай жаңылыктар менен кыргыз элине чыгайын деп жатасыз? Кандай дагы оор күчтөгү, масштабдуу нерсени кылайын деп жатасыз? Быйыл негизи чыгармакмын, бул май-июнь айларында түрк анан чыгымы коюп калып калды да. Жана 1 тонналык тараздан алып чыгым койбодум Дордойдо Жөнкайдан. 650 килограмм ташын алып чыкмакмын, 500 килограмм таш бар эле. Анан 300 килограмм таш, 250 килограмм таш, 200 килограмм таштардан тапкан түрктөрчү. 160 килограмм таш, 140 килограмм таш деген түрктөр бар атайын. Тоңкоргон, жылдырган, тоңкоргон, козгогон, көтөрүп баскан түрлүү өнөрлөрүм бар эле да. Ошолорду чыгарып койдум да. Автобус жүрөгөн ушундай. Машина жылдырган түрктөрдүчү. Байтал көтөрүп баскан андай. Чоң номерлерим бар эле да. Ошолор чыгым койгон быйылчы. Мисалы жагынга канча аралыгында ошолорду чыгарып каласыз? Эл мисалы сизди көрүп качан чыгарат экен деп күтүп калышы мүмкүн да, канча аралыкта сизди ошол көрүнүштө көрсөк болот? Ана буюрса быйыл эмете албай калдым. Эмне жылкы алып калдыбы дейм ушу. Быйыл аябай желанием ачылып кылып баштагам уже чыгайын экрандарга деп. Чыгым койдум да, бүт баягы 18 таанылгандан бери кыла элек, түрктөр жаңы түрк чыга элек да. Аяка бир 10-15 деле түрүм берген, резки сактап жүргөн түрктөрүм 14-15тен бери. Анан мында ушундай болсо 10 күндө, 15 күндө бир кирип киргизиш керек экен, сагындырыпчы. Ошентип күттүртүп, азыркы спорт немелерин чыгартканда мындай эле чекеси эле да. Түрктөрүм ал биринчи орунда да элдер андай кылбайт да. Белинен коркот, бутту колунан коркот, сынып кетет деп. Ал недомный, анда ыгында билиш керек, кара күчтүн ээси болуш керек дегендей. Түшүнүктүү. Ал спорт эмес да, мындай айтканда, ал спорттон оор деген нерсе да, мындай айтканда. Мисалы азыр Инстаграмга жаңыдан баракча ачып, жаңыдан кирип баштадыңыз, дагы мисалы үйүңүздө эле отуруп, ар кандай грушаларды жасап, ошолорду уруп, мондай мимика кылсаңар мондай болот деп ошентип оратпайсызбы? Тренер катары да, мастер катары. Сизге ошентип окуучулар келип атабы, эмне деп келип атат, аларга эмнелерди үйрөтүп жатасыз? Артын окуучу келгенде эме жазып атышат. Баламды алып барайын, өзүм барсам болобу деп, 40 жашыбы, 20 жашыбы, 10 жашыбы. Эми келгенде болбойт да, айттым да, Бишкекте зал ачкан эмесмин. Муну өзүңөр спорт залды толуп атпайбы Бишкекте десем, эми сеники башкачараак болуп атпайбы? Кытайлардыкындай болуп депчи, алты мөшөктү дагы барып жаза бербейт да. Анан шамдага иликтабасың эртең, шактар туура караганда, талпага мушташканда, арасынан-арас туура кыймыл да, бирден көз таңып да чувство илхомдор менен келип каламдар. Элден өзгөчө башкача болуп, жак жагынан дагычы. Пикрик. Зако мырза, биз маек сыртында да сүйлөшүп калдык. Сиз менен ушул өзгөчө менин грушаларым бар деп калдыңыз. Канча грушаңыз бар? Ал грушаларды өзүңүз жасайсызбы, монтип сого турган? Грушага кирбейт да, ал 6 каракчы деп айтылат. Талпа 4 талпага жетишүү да. Ал түртөсүң ар бири 5 килограммдан, жарым кило опилка салынган төбүнө. 4,5 кило бадырак чөгөрү, ар бири 5 килограммдан. Экөө ак мөшөк, жана 10 килограмм мөшөктөргө салгам. Эмне түшүнгөндө 4 жынцовка. Экөөүнү айлантам да кругой. Ал левый правойдук эңкейтип туруп, сол кол оң кол урасында. Сол бут оң бут деп. Ати түртөсүң алтын түртүп турган техника тапкандан көлөкөлөрүн көрсөткөндөрүмдү чыгарып атпаймынбы? Ушу техниканы түртүп турган адам сыяктуу ответ берет да урганда мага. Артка качырып, шаг берип,
туура карап, туура тосуп быйтап эңкейип бүт бар да, универсальный кино сыяктуу да. Анан элдерге кызык болуп атпайбы мындай боевик кино көргөндөй элечи. Түшүнүктүү. Азыр дагы бир суроону бергим келип жатат. Мисалы бир нече өзгөчөлүктөрүңүздү айта кеттиңиз. Ошону мисалы азыр башка тренерлерден, башка залдардан сиздин айырмачылыгыңыз эмнеде, мисалы сизге бара турган болсоңуз? Башка залдагы спортсмен тренерлерден айырмасы спорт жагынан Ооба. Айырмасы эми спорт залда тренерлердин ар кандайы бар да, жакшы үйрөткөнү бар, жаман үйрөткөндөр бар деп коет го. Дүйнөнүн канча чемпиону болуп жүрсөң да, өзүнөн чыккан адам болот го, айылдан бир даярданып туубаса Кудай берип коет го, көчөнүн атаман деп коет го. Ошолорго чыкса, арасына чыкса алып коет деп атпайбы, аларга тренерсиз үйрөнгөндөр да, мындай рас го Кыргызстанда. Анан түрүктөрүм болуп атпайбы, өзүмдүн ошо 2-3 кылып айткан кылып атпайбы, ошолордун бири түрү да, мен бир түрү болуп кетет да, көчөнүн атамандары сыяктуучу. Бул эми фантазия да, бирөөнү туура ютубта карап, мен бирөөнү туурап эметпей өзүм ойлоп чыгара берем да, түрүктү ойлоп чыгаргандай спорту делечи. 15 километр жүгүрчүмүн 20-жылдары, шпагат отурчумун, таң атпай 5-те туруп 6-дан 7-ге чейин 1 саат километрин 5 мүнөттөн жүгүрчүм да. Дөң арыкта көрсөчү. Антип спортсмендер эле жүгүрө албайт 15 километр таң атпай. Түшүнүктүү. Демек сиздин өзгөчөлүгүңүз ушул тарапта, Чыдамкайлык да, мындай желание аябай ашып турат, анан чыдамкайлык, мен ушуну багынып турам деп мындай өзгөчө элден башкача чыгам деген мечталарым көп да менчи. Мыкты. Ошол мечталарыңызга, кыялдарыңызга жетиңиз деп тилек айтмакчыбыз. Ал эми келиңиз, эми Заку мырзанын балалык кезине кайтсак, балалыгыңыз кандай өткөн, кайсыл жактан өткөн, кызыктуу учурларыңыз менен бөлүшө кетсеңиз. Чүйдүн ортосунан болом, Иванка үстүнөн болом, каналдын үстүнөн болом да. Тиги жээм болуп Шамшырда тайнем колунда өскөм, стройчаста. 6 жашка чейин 6 айлык кезимен. Бирок айылым менен өткөн окууну айылым менен улантып. Эми кичинекейимде чүкөнү жакшы ойночу элем, снайпер элем. Мындай любойн утуп алчумун, кругтан бир тапан 6 атарданчы 63 уткам бир жолу 9 жашымдачы. 9 жаштарымда. 4 чөнтөк 2 саатта толтургам да. Чүкөнү да жакшы ойнойм деңиз, 20 метрден кругтан чыгаратчым да. Бирок охотник болуп кеткен жокмун да, снайпер болуп. Эми анан чүкөнү жакшы ойночумун, анан 13-14 жаштарымда 2 балага жетишип тарамыш элем да, күрөшүп, вольниктен жыгып алчу элем. Анан мындай түз урчу элем, мындай шамдайлыктарым эмеле да. Кичинекейимде эле кызыгуу мындай таш бир жыгаш отунду үйүп койсо сарайга атамчы, жарып, отундар мушташтырып эле Жан-Клод Ван Дам менен эмелердин киносун, Бушлин кинолорун көп көрчү элек го, Стивен Сигалдардын, ошолор. Ошондой эле анан кичинекейим жүрүп, анан 2011-жылы жана алты каракчыны ойлоп чыгарып атпайбы мөшөктөрдү, 2011-жылы. 12-жылы июндун 10-унда жасап, анан октябрдын 10-унда техниканы ойлоп чыгардым да, 4 ай 5 ай дегенде. Ошентип. Ошол 6 каракчы деп айтып калдыңыз. 6 каракчы деген бул эмне, көрүүчүлөрдүн кээ бирлерине түшүнүксүз болушу мүмкүн. 6 каракчы деген эмне болду экен, аны кантип ойлоп калды экен 6 каракчыны деп, 6 каракчы жөнүндө айтып берсеңиз. Эми 6 каракчы десем элдер адам бандитпи деп ойлоп калат да. Эми жана 4 талпага жетишүү деген 6 мүшөктү 6 каракчы деп атап алгам да. Элдер сүзмө деп коет аны, элдерчи түз эфирден. Сүзмө мунун эмне адам сени күтүп турмак беле урганда депчи. Эми аны мен жана көлөкөдөн кылып атканда мүшөктөр эмне кыймылдатпай уруп атасың деген бар да, теп атасың деп. Аны түрткөндөрүн көрсөткөндөн кийин түшүнөт да, булар түрткөндөн кийин техника келет турбайбы деп түшүнгөндөр бар да. Адам сыяктуу эле удар бергенде сен тосуп колдоруң иштеп кетип атат го депчи, эңкейе кылып атасың, айра ответ берип атасың дегенде таң калышат да. Ошо 6 каракчы деп ошолорду адам сыяктуу айтып койгом да. Негизи бул ушул ар кандай, мисалы 6 каракчы деп дагы башка ар кандай нерселерди жасап чыгарып, бул идеялар сиз кайдан аласыз, өзүңүз ойлонуп отурасызбы же кандайдыр бир интернет желесинен көрүп аларды туурайсызбы? Мен туурабайм башкалардай болуп, башка спортсмендердей, ырчылар, актерлордой болуп. Эми Кыргызстанда эмнелер көп, баягы эле спортсмендер көп, ырчы, актерлор, акындар, рэперс, манасчылар, йога, фокусник, жонглёрлор, алып барчу бүт саны бар сапаты жок да, бирок элден өзгөчө чыгып башкача чыгарсаң элдерге туурабайчы, ошончо элдерге бачым тааныласың да, анан хит да болосуң. Анан конкурент да жок болот да, аттандашың дагы. Ошонусу элдерге кызык экен деп койдум да. Илгерки кишилерден калган дегендейчи. Кожомкул манастын канынан бар дегендей. Ушундай сыяктуу да. Анан эми Заку мырза айта кетсеңиз, сиз бир гана спорт тармагы өзүңүздүн күчтүүлүгүңүз менен гана чектелбестен, өзүңүз менен чыгармаларды, атайын хитрларды да жазып таанылып жатасыз. Келиңиз дагы жакын арада кандай хитрларды жазайын деп жатасыз? Менин хитрларым пока чыга элек, бирок жазган ырларым бар да, 3 куплеттен 12 куплетке чейин ырларым бар. Келиңиз ошону көрүүчүлөрүбүзгө айтып берсеңиз анда. Чыга элек ырларыман окуп кет дегениңби? Ооба. Кандай патриотский деле? Патриотпу же өзүңүз каалаган азыр кандай жанрда жазып жатасыз ошону? Анда мен силерге Келиңиз эми сүйүү темасында ырларды бир топ жазгам дедиңиз, ошол сүйүү темасынан бир нече чыгармаңызды окуп берсеңиз.
Мен окуп кетейин. Келиңиз. Мага жармашкан Айсулууга деп, ушундай да. Келиңиз. Тынч уйкуда уктап жаттам мемиреп, бир убакта тынмай жаскан Айсулуу жаным менсирейт, чыдам жок, жооп жаздым шарт эле чындык үчүн чыкпачы дедим тепселеп. Эрмектеп эле эркелеп, жүрөсүң канча эркелеп, эсиң бар жыттуу кыз элең, эмнеге мынтиң жемелеп, эсилек кыз эмессиң, эскирип кетип жатасың, эрмек гүл сулуу учур кезиңде, турмушка чыккын эртелеп, кой айтышпа темир катуу бутума сен чалынба, койлор жүрөт жүдөп какап жаныңда, кош дебейсиң аларды сен чындыкты айтып козутуп, кошоматчы пакта койгон жаның менен каныңда деп кетип берет да болчу ушундай сыяктуу. Демек бул ырыңыз Айсулуу деген айымга, Айсулуу деген кыздар бул ыр сиздер үчүн болмокчу. Эми айтсаңыз, Заку мырза, алдыдагы мисалы бул ырларыңызды качан жарыкка чыгарайын деп жатасыз эл жүзүндө? Атайын клип менен өзүңүздүн кандайдыр бир формаңызды кийип ошентип чыгарайын деп жатасызбы? Формаңызды? Атайын өзүңүздүн өзгөчө бир стилдеги формаларыңыз болот го, ошол формаларыңыз менен. Жок, форма меселе эле акырында эле кадимкидей эле көйнөк шым, кара шым, классический шым көйнөктөр кийип алып эле чыгасың да. Мындай форма түрүктүкү бул формачы негизи, түрүк көрсөткөндүкү. Эми анда клипти, акыркы клибимден эме болду, 24-жылы TikTokко чыккан июнь айында хейтерлерим каксын деген. Хейтерлерим каксын, баракчаң мен бармын, силерди эч ким тааныбайт, мени Либой тааныйт деген бир реп чыгарган бир 3 куплетчи. Сонун болгондо ушунда обону менен дерски жарашкан да. Ооба. Мурда сизди ошол тойлорго да чакырып калышчу экен. Азыркы учурда тойлорго чакыруулар болуп жатабы, тойлорго барып жатасызбы чакырган жерлерге? Жок, мен тойлорго чакырбайт оңой менен. Мен продюсерим Маргесте деле чакырчу эмес, ал Раматылыкта болуп кетпедиби? 18-ден 23-кө караган Мыктыбек Ашырбайұлы деген таанылган эме бар эле го. Кайма продюсеримчи, андан кийин экинчи продюсерге кошулуп досум Асхат деген, Суамбеков деген. Аны мен 10 ай иштешип, TikTokко чыгып калгандан кийин өзүнчө бөлүнүп кеткем да. Мен тойлорго өзүм барып аткарам, түрүктарды өзүм барып өзүм мактап сүйлөп, Кожомкулду башкача чыгып аттым эле, түбүрөн турбай аракет кылып, фантазияң ойлоп чыгарып 10 мүнөттө көрсөтөм, бир 10 түрүктөй көрсөтөм, эле баасы мынча сом деп мактап кетем да. Эле турбай, башкалар турбай өзүнчө ойлоп чыгардым эле, ушундай түрүктөр көрүп кетиңиздер деп эле. Анан кийин свадьбаларда өкүлөттүн атынан кылып кетем да көбүнчөчү. Караколдо Токмок, Бишкек, Каракол, Таласка чейин кетип калам да. Азыркы учурда да чакыруулар болуп жатабы, барып жатасызбы? Чакырбайт, өзүм барам, бирок мурунку таанылып кездечи 15-жылы сентябрь башынан 17-нен жаңы жылга чейин чыгып жүрдүм да. Анан 18-жылы 1 мартта саламатсыздар таанылып кетпедимби? Ага чейин Кытайга 3 жолу чакырган, Москвага 3 жолу чакырган, Минута Солого, Якутияга 1 жолу чакырган. Анан бул таанылгандан кийин 24-25-жылдары Америкага 2 жолу чакырды, бара албай калдым да. Түрүктөр боюнчачы, той назабынан телевизорго жетишип жүрдүм ошол маалда. Мен акырында көчөлөрдөн кылып өзүм рекламалуу тойлорго чыгып, ушинтип жүрүп таанылып алдым 18-жылчы. Анан короче ушундай күндөр өттү да. Америкага бара албай калдым, бир нече өлкөгө бара албай калдым дедиңиз. Эмне үчүн бара албадыңыз Америкага? Эми аяка визаларга да аракет кылып жолдорун көрсөттү, бирок виза алыш оңой эмес экен да. Спортсмен болосуң, кандай деп коет, эми спортсмендер оңойраак кетип атпайбы? Айттым да, мен эле көп киши таанıyт экен да, YouTube'дан көрүп, анан айтсам, тиги бул шылтоон таап кетиш керек экен дептипчи. Жана green card деген чыкпадыбы? Аны мен даже папа болуп калсаң кетет экенсиң андан деле. Мындай бирдеме болуп кетиш керек экен да айкачы. Азыркы учурда ушинтип чет жактарга чакыруулар болуп жатабы? Чет жактарга мен жаңы түрүгүм чыгармайынча чакырбайт го элем аяка. Бул эскилерди азыр мен барып Турцияга барып кайрымдуулук кылып келдим эле го, Раматылык Элмирага, эсиңердеби? 24-23 жылы октябрь ортолорунда бир ай жүрүп келбедим беле? Эсизде. Ошондо айттым да, ошол жакта Турцияда ошо Раматылык Элмирагачы экраныңарга бир Стамбулга экрандарга чыгарып, YouTube эски видео, Кыргызстандан таанылган видеолорду чыгарыш керек болот десем, айтып көрүп туруп да эсинечи, телевизордун ээлеринечи. Болбойт, жаңы видео тартып келсең анан киргизебиз деп тур да. Мен ушунча жаңы видео бияктан дайындап алып Кыргызстандан. Анан чет мамлекетке барып эфирлерине берсең экрандарын, анан сени оңойраак таанытат экен да. Демек, азыркы учурда ошол пландарды жүргүзүп жатасыз, жаңыдан видеолор даярдап, жаңы форматта чыгайын деген максатта. Мыкты ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Эми кыргыз элине өзүңүздүн саламыңызды жолдой кетсеңиз. Ушу Кыргызстан мекендештерим, баарыңарды жакшы көрөм дегендей, мени ошо 18-жылы 8,5 жылдан бери колдоп жүрөсүздөр дегендей, силердин эле ишиңизге ийгилик жамадыңарга, баардык коллега эфириңерде катташып жүргөн, канча эфир алып барсаңар да баарыңарга ийгилик каалайм дегендей. Жана ошо менин мекендештерим, Америкада фанаттарым, Кореяда канаттарым, Москвада солдаттарым, жеңип барып ору келип, мультимиллиардер Бабанов Салмеката чириген бай болуп келди дегендей. Короче, мен өнөрүм баалабай эле постоянно калтырбай көрүп жүрө берлейм. Мынакей Зак Күчмен деп жаңы барак жазыштым бу 9-ында. Ушуну постоянно калтырбай көрүп турула. Спорттун түрүбү, журналистиканын түрүбү
түрүктөрдүн түрлүү нерселер чыгарып турабыз дегендейчи. Анда мен силерге ишиңерге ийгилик каалайм, баарыңарга рахмат. Жакшылыктарды жакшы өткөзө бергиле дегендейчи. Жакшы таланттуулар чыга берсин Кыргызстандын өнүгүп дегенде. Сизге да чоң ыраазычылык билдиребиз келип бергениңизге. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен Жылдыз тайм берүүсү болду. Ал эми берүүнүн алып баруучусу мен Алина Сакова. Кийинки эфирлерден жолугушканча сак саламатта калыңыздар. Болду байке. Канча 20 минут болуп кетти.